Парламенттик жыйындын ар кандай маселелер саатында депутат Равшан Жээнбеков Оштогу оппозициянын курултайында Асылбек Жээнбеков Ошко 170 автомат жана 70 тапанча алып келип таркаткандыгы жөнүндө тургундардын бир айтканын билдирди. Урматтуу төрага, өткөндө сиз айттыңыз эле, Жээнбеков жүргөн жерге чөп чыкпайт деп. Мүмкүн ба фамилиябыз алмашып калды окшойт. Мен ойлойм, бүткөндөн кийин жооп берип коесуз. Ошол өткөн жумадагы болгон оппозициялык курултайдын убагында бир адам сизге чоң күнөө койду. Сиз ошо окуясында 170 автоматты жана 70 пистолетти каяктан алып келдиңиз эле? Кимдерге таратып бердиңиз эле? Ушул жөнүндө ошол маалымат чыгары менен сиз официалдуу түрдө жооп беришиңиз керек болчу. Калп же чын деп. Эгерде унчукпай отурганыңыз болсо, анда мен ойлойм, сиз 170 автомат менен 70 пистолетти алып келгениңиз чын болсо керек. Кеч боло электе официалдуу түрдө же бар, же жок деп жооп берип коюңуз. Мен сизге төрага катарында ушуну талап кылар элем. Айта кетсек, мындай маалымат буга чейин да айтылып, гезит беттеринде жазылып келген. Ал эми төрага жогорку кеңеште айтылган бул кабарга кийин жооп берем деди. Рахмат. Биринчи жолу рахмат айтып атам. Жооп берем. Ошентип сөз үчүн жазылган депутаттардын соңунда президенттин парламенттик өкүлү Молдакун Абдылдаев депутат Равшан Жээнбековго кайрылып, ачык айтып коеюн, мен сизди интриган деп эсептейм деп, негизсиз билдирүүлөрдүн чеги болорун эскертти. Анан урматтуу депутаттар, силерге да бир кайрылып кетет элем. Ушундай бир жогорку кеңештин улуу чоң залын туура пайдалансак, элге туура түшүнүк берсек, туура болот эле. Антпесе ортодогу айрым бир чагымчыл депутаттар ошо шайлоонун астында кандайдыр бир тескери бир багытта бир үгүт насыят алып бараткандай сезилип жатат да. Бирок бул учурда депутат Равшан Жээнбеков залда жок болчу. Ошого карабастан төрага Асылбек Жээнбеков акмактын сөзүн кайталаган киши өзү акмак, ал эми алдамчыны кайталаган өзү алдамчы деди. Жалганчынын сөзүн кайталап жалган сүйлөгөн адам өзү да жалганчы. Келесоонун сөзүн кайталап сүйлөгөн ал өзү да келесоо болуп эсептелет. Ушуну унутпасак, бир нерсе сүйлөөрдөн мурда кичине анализ кылсак. Ошол Капаров деген митингде сүйлөдү дейт Жалал Абадта. Түшкө чейин алар митинг кылып, эч ким келбей коюп, түштөн кийин туугандарын алып келип анан митинг өткөрүштү. Көрдүңүздөр өзүңүз. Ошол жерде сүйлөптүр. Эми ага көңүл бурай эле койлук дедик эле. Спикер болгондон кийин ар ким менен соттошо берсең да болбойт экен. Калп көп жазылат, ушак көп кетет. Бирок саясий ушундай кызматта болгондон кийин айрымдарына көңүл бурбай кете бериш керек. Собака лает, караван идет деген позиция менен. Бирок андай кылайын десең болбой эле ушундай нерселер чыгат да. Мына ошол Капаров сүйлөгөн адам сотто уже утулган. Аналга 100 000 сом штраф салынган киши ал. 100 000 сом. Ал акчанын кереги жок бизге. Бизге намыс керек, абир керек. Ошон үчүн ал 100 000 сомду Мирзаке школа-интернат бар. Ата-энеси жоктор. Ошол жерге которулсун дегенбиз. Азыркыга чейин которулуп элек ал. Намысы болсо. 100 000 сом штрафка жыгылган. Эми ошол сөздөрдүн төгүнө чыкпай калп чыккен далилденгенден кийин башка нерселерди сүйлөп атат. Ага көңүл бурайын десек, келип депутат сүйлөп атат. Бул жердечи бир келесоонун сөзүн, жалганчынын. Ошондой эле турага курал жөнүндө айткан Ош областык милициясынын мурунку жетекчиси Абдылда Капаровду сотко берерин билдирди. Эми беребиз эми. Айлас жок. Беребиз. Депутатты күбө кылып, урматтуу Ген прокуратурага мен берем бүгүнкү күндө. Соттагы териштирет. Анан кийин көрөбүз ким экенин. Сиз дагы жардам бересиз анда ошо 100 000 төлөгөнгө, мурункусундагы урматтуу депутат Равшан Бабурбекович мына качып кетти. Сүйлөп коюп дайыма качып кетет. Дагы бир жолу айтайын, жалганчынын сөзүн сүйлөгөн адам жалганчы. Келесоонун сөзүн сүйлөгөн адам ал дагы өзү дагы келесоо. Каныбек Темиров, 7 каналы, Бишкек өкүлчүлүгү.